кутмандуу күнүңүздөр менен 23 сентябрь мамлекеттик тил майрамын утурлай бүгүн биз студиябызга эл аралык DAS Education мектебинин директору, бир катар билим берүү долбоорлорунун негиздөөчүсү, коомдук ишмер, блогер Замир Айылчиев мырзаны чакырып отурабыз. Замир мырза, куш келипсиз биздин студияга. Анда маектешүүнү түзө эле сурообуздан баштайлы. Мамлекеттик тилин жолго коюп алган бир катар өнүккөн мамлекеттердин бай тажрыйбасын көрүп келген адам катары айтсаңыз, аларга салыштырмалуу биз эмес эртен коомдун бардык тармагында мамлекеттик тилди кеңири колдоно албай келебиз. Бизде Кыргызстанда кыргыз элинин эң чоң катачылыгы бул кайдыгерчилиги. Бир жакшы сөз бар. Досум кас болсо сатып кетет, душманым кас болсо атып кетет. Бирок кайдыгерчилик бар жерде аткан дагы бар, анан саткан дагы бар дейт. Ошол сыңарындай биз кайдыгерлик болбошубуз керек бул жакта. Урматтуу кыргызстандыктар, ушул эне тилге кайдыгер карабайлы. Мисалы көппөйлү, көпкөндөр бар го. Кыргыз көпсө 5 мүнөт сайын орусча сүйлөйт деген сыяктуу эле өзгөчө борбордо ушундай орусча сүйлөгөндөр бар да. Мындай чынын айтканда маанисин түшүнбөй эле сүйлөгөндөр да көп да. Биз кыргыз тилин, кыргыз болуп канчалык биз орусча сүйлөйлү, канчалык биз англис тилинде сүйлөйлү, кытай тилинде сүйлөйлү, бирок биз эч качан кытай же орусча, американец болуп кетпейбиз да. Биз кыргыз бойдон калышыбыз керек да. Эң биринчи биздин таалим тарбиябыз бул кыргыз тилинде болуш керек деп ойлойм да. Кыргызча ой жүгүткөндү үйрөнүшүбүз керек. Кыргызча сынчыл ой жүгүткөндү да билишибиз керек. Бирок тилекке каршы бул нерсе азыркы тапта баягы жомок сыяктуу калууда да. Бирок бул жаатта биз сындаганга жараша сунуш берип, ушунун натыйжасында көптөгөн иштерди кылып жатабыз да. Мисалы мени абдан суктандырган нерселер бар да. Мисалы мен жашоомдун көпчүлүк бөлүгү ошо чет өлкөдө болду. Чет өлкөдө окудум, чет өлкөдө иштедим, чет өлкөдө баягы өзүмдү өнүктүрдүм десем болот да. Мына жөнөкөй эле мисал айтайын. Азербайжанга биз жаштар форумуна бардык да. Аларда жалаң Азербайжан тилинде сүйлөшүшөт экен да, мисалы. Же болбосо мисалы Туркияны алып карайлы, мисалы алыс кетпейли. Туркияда мына биз менен иштеген коллегам 8 тилде эркин сүйлөчү. Бирок ал мага келип англис тилинде сүйлөчү эмес, ал мага келип ар дайым түрк тилинде сүйлөчү, мисалчы. Мына көчөгө чыксаң жарнактардын баары түрк тилинде, масс медианын баары түрк тилинде, талаптын баары түрк тилинде. Анан ал жака Кытай жараны же орус жараны келсе деле жарым жылга жетпей түрк тилин үйрөнүп кетет, мисалы. Бизден кыргыз тилин билбейм, мен кыйналам деген адамдар барып туруп жарым жылда түрк тилин үйрөнүп чыгып атышат. Эмне үчүн биз ушул нерсеге жолго түшө албайбыз деп ойлойм да. Бизде болгону ошого эрк керек, анан аракет керек да, анан талап керек да. Канчалык талаптар бекем болсо ошончолук бийик болот деп ойлойм да. Тилди өнүктүрүүнүн, ошо мамлекеттик кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу, аларды шыктандыруунун дагы бир жолу алардын айлык маянасын көбүрөөк кылыш керек, мисалы. Мисалы биздин компанияда деле кыргыз тилине басым жасалган, кыргыз тилин мыкты билген кызматкерлерге биз ар кандай сый акчаларды беребиз, айлык маянасын көбүрөөк беребиз, мисалы. Ошол нерсени биз жылдан жылга салыкка айлантып баратабыз да. Мен да убакыттан пайдаланып айтып кетем. Ата мекендик компаниялар Кыргызстандагы өзүңөрдүн кызматкерлериңерге кыргыз тилинде мыкты бир деңгээлде үйрөтүүгө аракет кылыңыздар деп айтып кетмекчимин. Ошол эле Мегаком компаниясы бар, бизде жана башка компаниялар бар. Ошолордун кызматкерлери дагы тилекке каршы бир толук кандуу ата мекендик деген менен кыргыз тилинде иш алып барбай жатышат, реалдуу түрдө алып барганда. Бул жактан ошол айтып кетчү нерсе, бир гана бийлик, өкмөт же кыргыз тил комиссиясынын иши эмес бул тилди өнүктүрүү. Тилди өнүктүрүү бул жапыр кыргыз коомунун, кыргыз журтчулугунун аракети болуш керек деп ойлойм да. Ошондо биз анан өнүгөбүз да. Бул өнүктүргөндө экономика эмес да. Бул кыргыз тили бул табигый жол менен өнүгө турчу нерсе да. Бул элдердин, жарандардын аракетинин натыйжасында. Бул нерсе жок болсо, кечирип коюңуз, анда өнүгүү татаал болот. Мына кошуна Казакстанды карап көрөлү. Мына 2015-жылдан баштап 2025-жылга чейин 10 жылдык стратегияны түзүп чыгышкан. Мына 99% мектеп бүтүүчүсү казак тилинде эркин сүйлөп чыгат деген концепцияны иштеп чыгышканда, мына ошол нерсенин үстүндө азыр иштеп жатат. Башка мамлекеттерде, мисалы, жаштар сиз өзүңүз айтып өтмөкчү, өздөрүнүн патриоттук маанайын кандай көргөзө алышат? Өзгөчө азыркы тапта жаштардын да ролу абдан чоң. Жаштар азыр өзгөчө ошо Бишкек калаасында
аракет кылып, өздөрүнүн баягы кыргыз тилге баягы абдан басым жасап жатканы сүйүндүрөт. Бирок бул жетишсиз. Бул биз үчүн чек эмес. Биз дагы мындан ары көптөгөн иштерди кылышыбыз керек деп ойлойм, өзгөчө жаштар. Тажрыйбасын көрүп, өзүңүз ошол жерде билим алып келген мамлекеттер мисалында өнүгүүнүн кандай конкреттүү механизмдерин сунуштай аласыз? Негизи эле кыргыз тилинин өнүгүшү, кыргыз тилин өнүктүрүүнүн жолдору жөнөкөй эле. Болгону ошол жана көчөдөгү көрүнөк жарнактарды ошол муниципалитет, мэрия ошол нерсенин баардыгын өз өңүнүгө алыш керек. Андан сырткары баланы бала бакчага алып барып атканда биз көбүнчө орус тилдүү бала бакчаларга алып барабыз. Тилекке каршы мамлекетте Кыргызстанда кыргыз тилдүү бала бакчалардын саны өтө аз. Бул эң чоң бир көйгөйлөрдүн бири да. Мындан сырткары мектептерде, мисалы Бишкекте 80ден канча 100гө чамалуу мектеп болсо, ошонун канча бир пайызы бул орус тилинде. Биз тилге туура эмес мамиле кылып атабыз деп ойлойм да. Ата-энелердин талабы орус тилине болуп атат да. Мисалы биз эгерде ушул тапта кетсек, анда кыргыз тилинин баягы келечеги чынын айтканда бөдөмүк бойдон калып калат да. Анткени ошол эле жанагы дүйнөлүк мисалдардан айта кетсем, Сингапур өзү кичинекей эле бир мамлекет, бир аралда жайгашкан, бирок өзүнүн тилин сактай алды. Ошону менен катар эле дүйнөлүк англис тилин өзүнүн мамлекетинде расмий бир тилге айландыра алышты да булар. Ошонун натыйжасында өнүгүүгө келишти да. Мисалга Ли Куанның айткан сөзү бар да, биринчи өзүбүздүн баалуулугубуз, өзүбүздүн тилибизди сактап калдык, ошону менен катар эле англис тилин биз мыкты деңгээлде өздөштүрдүк деген да. Эгерде биз малай тилин өздөштүргөнүбүздө, анда Малайзиянын карамагынан чыга албай калмакпыз деген да. Ошол сыяктуу эле биз дагы орус тилине гана басым бере бергендиктен ошол орустардын карамагынан чыга албай жатабыз да. Биз өнүгүүгө, өсүүгө бир аракет кылышыбыз керек деп ойлойм да. Сиз азыр Das Education Америка мектебинин ишмердүүлүгүнөн сырткары дагы бир катар билим берүү долбоорлорун негиздеп, ошол боюнча жаштар менен көбүрөөк иш алып барып атасыз. Биздин эртеңки келечегибиз болгон жаштардын, ошол сиз тарбиялап аткан жаштардын мамлекеттик тилге мамилеси кандай? Алар эртеңки биздин үмүттү актап бере алышабы? Негизи Кыргызстанда жаштар абдан активдүү. Инактив, активдүү эмес жаштар азыраак деп ойлойм да. Ошол байланыштуу азыркы этапта биз ошо ар кандай билим долбоорлору менен эмгектенип жатабыз. Бирок ошонун арасында ошо тил саясаты багытында да көптөгөн иштерди алып барып жатабыз да. Биз тарбиялап жаткан жаштардын көпчүлүгү, мен ишенимдүү түрдө айта алам, алар кыргыз тилине болгон көз карашы, ошону менен катар эле кыргыз тилинин кастарлоосу абдан бийик бир деңгээлде. Ошого байланыштуу бул жактан маселе жок. Жаштарды биз баягы презентация же семинарларды өтсөк дагы кыргыз тилинде өткөнгө аракет кылабыз. Анткени канчалык деңгээлде биз өзүбүздүн тилибизди бааласак, ошончолук деңгээлде мамлекетибиз өркүндөп өсөт деп ойлойм да. Биринчи өзүңдү сыйла деп атпайбы, биз өзүбүздүн тилибизди сыйлашыбыз керек да. Ошол сыңарында эле мисалы өзгөчө ошол биз акыркы 3 жылдан бери 100 миңден ашуун өлкөнүн ар тарабында жаштар менен жолугуп жатабыз. Албетте алардын арасында баягы тилге кайдыгер карагандар да бар, бирок азыраак. Жаштардын ошо баягы жаңы бир багыттагы ойлонгон жаштар кыргыз тилине кайдыгер карабаганы мени абдан сүйүндүрөт да. Убакыттан пайдаланып президенттин алдындагы телекомиссиясынын башчысы Назар Шекеев жана анын командасы бир мыкты деңгээлде иштеп жатышат. Акыркы өзүңүз билгендей эле кыргыз тест мисалы. Өзүнүн баягы мыкты бир натыйжасын көргөзүп жатат буюрса. Кыргызда жакшы сөз бар, көч бара түзөлөт деген да. Ошол сыңарында эле тил саясаты да өзүнүн бир нугуна келет деп мен терең ишенем буюрса. Өзүңүз жетектеп аткан Das Education Америка мектебинде англис тилин үйрөнүү менен катар жаштарга мамлекеттик тилди үйрөнүүсүнө карата кандай шарттарды түзүп келесиздер? Негизи эле мындай тил улуттун жүзү деп айткандай эле бул эне тил мен үчүн абдан бир баалуу бир нерсе да. Мен бул эне тилди эч нерсеге алмаштыра албайм да. Ошого байланыштуу бул компанияда бизде баягы жалаң гана англис тилинде саясат жүргүзүш керек болчу, бирок өзүбүздүн ошо кыргыз экенибизди унутпастан ошол кыргыз тилине көбүрөөк да басым бердик да. Бул ошол эле жаштардын өнүгүүсү, мамлекеттин өнүгүүсү. Анткени баягы келечек жаштардын колунда деп атпайбы? Бул туура эмес. Келечек бул инновацияга сугарылган, билимге сугарылган, англис тилин мыкты билген, кыргыз тилин мыкты билген жаштарда деп ойлойм да. Мен баягы Ли Куанның айткан сөзүн мен абдан бааладым да, чындыгын айтканда.
Биз эгерде экономикалык держава болобуз десек, дүйнөлүк аренада бир мыкты бир деңгээлге чыгабыз десек, анда өз эне тилибизди мыкты билишибиз керек, ошол менен катар эле англис тилин ыкташыбыз керек деп ойлойм да. Бизде ошо жанагы 70% региондордон деп койлу, жаштардын потенциалын көтөрүү максатында биз жакшы бир программаларды иштеп чыктык. Мисалы, Бишкекте өзүңүз билгендей эле 1000ден ашуун англис тил курстары бар да. Бирок тилекке каршы бирөөндө дагы ушундай кыргызча методиканын негизинде тилди үйрөткөн курстар жок эсе да. Анан ошол нерсени биз карап туруп, ошол улуттук тил комиссия менен биргеликте биз ошол биздин компания ошол жанагы кыргызча англисче форматындагы тил үйрөтүү методикасын биргеликте иштеп чыктык. Бул биздин ийгилик деп айтсам болот да. Мына азыр ушул убакытка чейин бизде 1000деген жаштар кыргызча англисче форматта англис тилин үйрөнүп чыгышты. А тилекке каршы алар орус тилинде билишпейт. Эгерде алар орус тилин үйрөнүп, анан англис тилин үйрөнгөндө алар бир кыйла убакытты текке кетиришмек да. Биз бул жактан биз бул жактан пайда бере алдык да. Англисче, кыргызча англисче деген сыяктуу да. Байттан берки сиздин айткан ойлоруңузду бир корутундулап келсек, демек мыйзамдык талаадан сырткары мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө биздин коомчулуктун, жаштардын, коомдун ар кайсы катмарынын өкүлдөрүнүн дагы позициясы бекем болушу зарыл болуп атат, Эми сиз ошол коомчулукка бир өзүңүздүн кайрылууңузду куттуктооңуз үчүн бир эркин микрофон берип коеюн. Урматтуу мекендештерим, баарыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик тил майрамы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул биз үчүн өтө бир чоң сыймыктуу күн. Биз бул күн менен сыймыктанышыбыз керек. Канчалаган мамлекеттер, канчалаган адамдар тили жок жүрүшөт. Ал эми биздин өзүбүздүн тилибиз, сүйүктүү жерибиз бар. Биз ушул нерсе менен сыймыктанып, алдыга кадам таштап, анан билим алышыбыз керек. Ошондуктан жаштардын жана ошону менен катар эле улуу муундун, орто муундун, бүтүндөй кыргыз эли менен суранып кетчү нерсе кыргыз тилинде баарлашалы, кыргыз тилинде маек куралы, кыргыз тилин кастарлайлы деп айтып кетмекчимин. Эгерде биз кыргыз тилин мыкты бир деңгээлде сактап калсак, анда биздин ата бабалардын алдында да жүзүбүз жарык болот. Ошону менен катар эле бир жакшы сөз бар, тил улуттун жүзү деген. Канчалык биз тилди мыкты бир деңгээлде баягы колдонсок, башка чет өлкөдөн келген биздин туристтер болобу, же меймандар болобу бизге суктанып, анан кыргыз тилин алар да үйрөнүп башташмак деп ойлойм да. Ошондуктан өнүгүүнү өзгөлөрдөн эмес, өнүгүүнү өзүбүздөн баштайлы. Кыргыз тилин сыйлайлы, кыргыз тилин барктайлы. Замир мырза, атайын алтындай убактыңызды бөлүп келип биздин студияга кызыктуу маек куруп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Анда ишиңизге ийгилик каалайбыз.